Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал, пандемия жараткан кырдаал боюнча, бул маселе боюнча Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун акыркы билдирүүлөрү жөнүндө маек куралы дедик. Саламатсызбы, Адахан мырза? Алейкум ассалам. Мына акыркы күндөрү өлкөдө нарында эки айыл бири-бири менен чабышуу алдында турушат, жайыт талашып. Бул милиция кызматкерлерибиз жумушка чыкпайбыз дейт. Өкмөт, президент деген биздин эң ушул мамлекеттеги болуп жаткан окуяларга түздөн-түз жооптуу адамдар. Бул жөнүндө билсе да билмексендей, көрсө да көрмөксөндей болуп отурат. Бул стихиялуу түрдө башталып жаткан нерсе, мамлекетте башкаруу жоктугун дагы бир жолу көрсөтүп, мунун аягы бир кейиштүү жагдайларга алып келиши ыктымалбы? Кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз баса белгилеп айттыңыз, өкмөттөн да, президенттен да кабар жок дегендей. Өкмөт ушундай мезгилде өргүү деп, эргүү дейби, кандай деп эс алып жүрөт. Кайсыл жүзү менен ушуну көтөрүп жүрдү экен, кандай болуп эс алып аттı экен, ошого жиберип койгон президенттиң да аман болсун. Ушундай учурларда биз эс алып атабыз деп эс алууга чыгып кеткен Абылгазиева да аман болсун. Бул соңку бир канча жылдардан бери Кыргызстан өзү менен өзү эле агып келаткан эле бир суу. Башкаруусуз, өз алдынча, өзү каалаган жагынан жол таап алып эле ушундай агып бараткан бир коктуголоттордон, жылгалардан агып келген суулар болот, ошол сыяктуу эле болуп агып келаткан. Бул мамлекеттин ээси жок десем, көпчүлүгү мага каршы чыгышып ызылдашат да. Ээси жок болуп калды. Себеп жетекчи жок. Эми коронавирус деп, тажылуу вирус деп кыйкырык салып койгондон кийин жоопкерчиликти алып караш керек да. Башка чоң оюнчулардын оюнуна аралашып куурчак болуп атасыңбы? Демек ошого бир аракет кыл да. Аракет кылыш үчүн өткөндө сиз менен болгон маекте башка жерде айттым эле, аракет кылыш үчүн баш керек. Аны ойлонуш керек, ага программа түзүш керек, ага кандайдыр бир максаттарды коюш керек. А максаттарды коюуга акылы жетпей аткан болсо эмне менен коет? Ошондуктан тек гана кой берди да. Кой берди, кайда барсаң ошондо бар дегендей аракет. Эмне кылышса ошо кылышсын, бирок тилекке каршы ошону менен мамлекет күндөн күнгө өзүнүн позициясын жоготуп барат. Бир канча мезгилден бери айтып келем, биз кагаз жүзүндө гана барбыз. Мамлекет катарында жок кайсы болуп калды да. Чек араны караңыз, социалдык тармактарды караңыз. Мына сиз айтып аткан качан болду эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери болгондо дагы жана тилкелердеки жооптуу кызматкерлер иштерин таштады. Эмне үчүн? Себеп өкмөт убада берген акчасын төлөбөй атат. Калп айтат, жалган айтат. Айтпадыбы жана өкмөт? Биздин ички иштер кызматкерлери дейт, өтө жогорку даражадагы жоопкерчиликти сезип, ушул пандемия болгон учурдагы иштеген иштерине айлыгыбызды албайбыз деп жарыялады дейт. Кызылдай калп. Кызылдай жалган. Аябай жалган сөз. Ошону кайсы жүзү менен айтты, кайсы бети менен айтты. Рахман Разыков айтканда, кайсы бет менен келесиңер дегенден кийин, кайсы бет менен ошо милициялардын көзүн карайт. Ким жазды ошондой арызды? Жалган. Мына жөн эле моюнга алыш керек эле, бул бюджет көтөрө албайт. Биз төлөй албайбыз. Биз жөн эле оозубуздун жели жана шайлоо учурунда берет убадаларды. Ошондой кылып жалган убада берип койгонбуз, бирок төлөй албайбыз. Бизди кечиргиле, түшүнгүлө десе, башкача болмок, чын болмок да. Анан биз ар бирине ушундай төлөп беребиз деп, мына жуктургандардын баарын карасаңыз көпчүлүгү дарыгерлер. Эмне үчүн? Бул бизнес болуп кетти. Сен жуктуруп алдыңбы? 200 миңден төлөп беребиз деп койгондо, кайдан төлөп берет айлана? Кайсы акчадан төлөп берет? Ошон үчүн жанагы ак халатчандар дагы мага жугуп калды, мен жуктуруп алдым деп жана сөөк саткандар пайда болду. Өтө коркунучтуу окуя. Сен атаңды же эжеңди же энеңди ушунан каза болду деп жазып бер, биз сага акча беребиз деп. Сөөк соодага түштү. Бул кайсы коомдо болот билбейм, биздин кыргыз баласы үчүн, мусулман адам үчүн бул аябагандай чоң жапайычылык. Кечээ мен ушул айт мезгилдеринде айылда болдум. Ушул өзгөндө бир азамат жигит экен, азамат жигит. 500 миң сомго чейин көтөрүшүптүр, жазбай коюптур. Энесини жазып бер, акча беребиз сага дешип ушундай кылып барат. Жерлерде ушундай нерселердин болуп атканын эл билбей ата, укпай ата, көрбөй ата, билип турат. Мына ушундай арам жолдорго, арам кадамга барган бийликтин келечеги барбы? Жок.
Ушул бийликке эл ишенеби? Жок. Мына милиция ушул бийликти коргоп турган милицияга калп айтып акчасын бербей коет. Бүгүн дарыгерлерге да бербей атат. Ал эмес. Жакын арада окутуучулар, мугалимдер эргүүгө чыгышат. Абылгазиевдин аркасында. Өргүү, эмгек өргүүсүн. Эргүү дешип атпайбы алар? Ошол жактан акчасын төлөп бере турган каражат бүгүнкү күндө жеткиликтүү даражада жок. Туура. Мына ушу тумоого байланыштуу да, бул эми ушуга башталган нерсеге дүйнөдө эки стратегия менен күрөштү. Бир жагы мына бүтүндөй жабылып жатып алган, экинчи жагы бул адрестүү түрдө иштөө, анан экономиканы токтотпогон. Бул мына Швеция, Белоруссия, Тажикстан биздин кошуна мамлекеттер, Чехия көпчүлүгү ушундай бир катуу жабууларга барбады. Алар социалдык дистанцияны кармагыла, өзүңөрдү сактагыла деген гана бир эскертүүлөр менен, бирок экономика аябай жакшы. Мына Беларусьта өткөндө көрсөтүп атат, экономика кадимкидей иштеп, жумушсуздук жок, ал жерде кайдан жумуш орундар керек. Бардыгы жайында кетип атат. Биз мына ошо тескерисинче ушул 3 ай карантиндин ичинде бардыгы жокту жаап, бардыгы жокту токтотуп, бизнестен башканын борбору болгон Ош, Бишкек шаарларын башкалардан жаап алып, азыр мына аягы ушундай деңгээлге жетип калды. Кече күнү мына Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жооптуу өкүлү Мария Ван Керхов деген айым айтып жатат. Бул илдет, бул тумо, баягы симптому бар, ана симптому жок байкалбагандар менен белгиси бар, белгиси жок. Жукпайт деп атат. Симптому жок болсо адамда вирус алып жүрүүчү, бирок ал жукпайт. Демек бул пандемия дегендин өзүн бир немеге чыгарып атат да. Жокко чыгып мындай бир шек санатып атат аябай чоң. Эмесе ооруп калгандар да болуп атпайбы? Ушул нерсе сиз башта бир айткан нерсенин кайсы бир деңгээлде чындыгын далилдеп жаткандай болуп жатат да азыр. Тилекке каршы биздин оорубуз ушундай да, Мадумаров алдын ала айтып коет дагы, анан ур тепкиге алып жатып калышат. Кээ бир карындаштарым кыйкырбады парламентте. Бирөө менен барып амандашалар бекен деп. Алардан айырмаланып мен Кудайдын куттуу күнү көчөдө жүрөм, жөө жүрөм. Баары менен амандашам, кучакташам, кол кармашып учурашам. Титрегенде титиреп жата берсин. Кирковдун өзгөчөлүгү ал кыргыз эмес да. Кыргыз эмес башка бирөө айтыш керек да кыргызга. Ошондо ишеним күчтүүрөөк пайда болот. Мен муну 19-мартта айттым. Жок эмес бар. Ал сасык тымоодон дагы коркунучсузураак болгон бир тымо, илдет. Аны менен чүмкөнүп жамынып алыштын кажети жок. Муну ол бет кап тагып жүрөсүңөр, бул аябагандай каттуу зыян деп айттым. Мен эми биолог, вирусолог эмесмин. Акыл менен, Аллахты акыл менен тааныйсың го, көзүң менен көрбөсөң да. Бизди окутканда, ошондой окутканда адам жутканда аба жутат, кислород жутат, чыгарганда көмүр кычкылтек газын чыгарат. А биз көмүр кычкылтек газын чыгарып туруп, кайра эле ошону жутуп атпайбызбы? Ошону менен өпкө аябай каттуу жабыр тартып атпайбы? Мына кече ошол сиз айткан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтты, бет кап таккан ден соолукка зыян деп. Бул бир жагы, экинчи жагы, бул пандемия деген баледан ал куткарбайт деп айтты. Демек, бет кап чыгаргандар аябагандай чоң бизнес жасашты, көп акча табышты. Ошону билип билбей, бирөө дарбаса кошо дарбыт болушуп, бизде азыр караңыз, логиканы түшүнбөйм. Көп болсо бир учурда 7-8 киши кирет мына Народный деген дүкөнгө, бирөө нан алат, бирөө чай алат, бирөө кант алат, бирөө бирдеме. Ага бет капсыз кирүүгө мүмкүн эмес. А 1000 деген кишилер кирип жүргөн базарларда жүрсөң боло берет. Бул не деген? Бул аябагандай жаман нерсе. Эми караңыз. Курулай сөз болбой статистикага таяналы. Жылына арактын кесепетинен 5,5 миллиондон ашык киши өлөт. Эми аракты саттырбай койду. Тамекинин кесепетинен 15 миллионго жакын киши өлөт. Өпкөсү рак болуп, тамагы рак болуп, эмне тамекини саттырбай койду. Саттырып атпайбы? Тескерисинче мыкты жарнама берип атпайбы? Ушуну тарткыла, ушуну тартсаңар кереметке чөгүлөсүңөр. Эми бүгүн биздин Бишкектеги аябай чоң бале болуп аткан баягы дым культуры дешип алып, баягы эмнени тартышып атат. 15 жаштагы балдар, кыздар отуруп алып тартып атат. Бул бүтүндөй денесин өлтүрүп атпайбы? Ошого тыюу салбайбы? Сала албайт. Эми үчүн ал жерде чоң бизнес бар, чоң акча бар. Ошондуктан мына пандемия деген балекеттин баары калп. Бул чоң өлкөлөр аскердик машыгууларды өткөрдү. Байкайсыңарбы? Кээ бир өлкөлөрдө баягы тез курулуучу ооруканалардын баарын коргоо министрликтери курушуп атты.
Эми үчүн коргоо министри курат, эми үчүн баягы курулуш министрлери курбайт. Жок. Бул чоң балекет, чоң апаат, аскердик машыгуулар. Элди дагы бир жолу кулчулукка сүрүп кирүүгө канчалык деңгээлде даярбыз. Биздин кыргыз элибиз бир керемет жагын көрсөттү. Бир нерсени толук түшүнбөй туруп, аябай тез ооп кетмейбиз. Бирөөнү ээрчип кетмейбиз. Карасаңыз, кошуна менен амандашпай калды. Дос менен амандашпай калып, чыканагын тийгизип, өтө коркок экенбиз. Өтө мындай бир нерсени тактабай туруп, бирдемеге жапырт кетип калат экенбиз да, жанагы манипуляция деп коет. Манипуляцияга өтө ыңгайлуу эл катарында алар жыйынтык чыгарышты. Кыргызды каалаган жагыңа 2 секундта буруп кетсең болот экен деген тыянак чыгарышты. Бул машыгуу. Мынау Россияда ушу 1 миллионго жакын эмгек мигранттарыбыз бар. Алардын бир канчасы жумушсуздуктан айынан уже келе баштады. Алардын ар бирин жумуш менен камсыздоо бул жагынан кандай болот? Алардын укуктарын камсыздоо кандай болот? Деги эле ушуларды эмне күтүп жатат бизде? Мен ошондуктан марттын башындагы кайрылуумда айттым эле да, дарыба. Бөтөн мамлекеттерде коопсуздук жастыкчасы бар. Подушка безопасности. Аларда корлору бар. Корлорунда миллиарддаган каражаттары бар. Бизде андай каражат жок. Мына көрүп атасызбы? Россия баласын карап жаткан энеге бир баласына 5000 сом, 2 баласы болсо 10.000 сомдон төлөп берип атат рубльдан. Биз өзүбүздүн жөлөк пулду төлөй албайбыз го. Бүгүн пенсияда бере албай атпайбы? Бүгүн кызмат көрсөткөн ошол ички иштер кызматкерлеринин жоокерлерине акчасын бере албай атпайбы? Иштеген акчасын. Кошумча жөлөк пул эмес, иштеген акчасын. Мына ушундай абалга келип, аргасыз ушундайга кептелип калабыз деп айткан эле 3 ай башта кулак салган киши жок да. Тилекке каршы кулак салган киши жок. Уламдан улам үйүңдө бол деп кыйкыра берип, караңызчы, ушунчалык коркунучка салып коюптур. Жөнөкөй эл эмес, биздин муфтийлик дагы титиреп калды го. Мечиттерден бери жабышты го. Кече айт намазында окутпай койду го. Демек, алар бардык нерсе Аллахтан деген нерсеге ишенбейт экен өздөрү. Туурабы? Кандай дейсиз? Бирок мамлекеттин чечимине алар баш ийишти да. Мамлекеттин чечимине баш ийүү керек. Бирок экинчи нерсени да кароо керек да. Эмне үчүн согуш мезгилинде да жабылбаган? Эмне үчүн ар кандай бир кыйынчылыктар болгон учурларда да жабылбаган? 70 жыл союз мезгилинде жабылбаган мечиттерди жаап койгондугу айыл жергесинде өтө жаман каттуу нааразычылыктарды пайда кылды. Демек, элдин арасында ушундай ой пайда болуп калды. Жума намазга барбай койсоң болот экен. Сөзсүз эле мечитке баруунун кажети жок экен деген сөздөр пайда болуп калды дагы. Баягы түпкүлүктүү ишеним бар да, буйруктан деген нерсе четке кагылып калды. Бул элдин ишенимине болгон каттуу бир соккуруу катарында кабыл алышыбыз керек. Ушул нерселер жүрүп аткан мезгилде мына акыркы учурда 4-июнда мына Кытайдын Гансу провинциясынан Ташкентке көздөй темир жол линиясы ачылды деген маалымат чыкты да. Бул мына өзүңүз билгендей, ал Гансудан келип бир борбордук провинцияларынан темир контейнерлер жүктөлгөн поезд Кашкарга келип, Кашкардан биздин Эркештам постуна чейин келип, ал жерден автомобилдерге жүктөлүп, андан кийин Ошко, Оштон Ташкентке кетер болду да. Биз бул жолду куруп атканда, бул долбоор чыкканда Кыргызстан үчүн Торгарт аркылуу келгени мамлекет үчүн пайдалуу, себеби түндүк түштүк бир альтернативдик жол үчүн дагы пайдалуу дегендей. Биз ушул жерде аябай пассивдүүлүктү көрсөтүп, өзүбүздүн бир кызыкчылыкты колдой албай, Кытай менен Өзбекстан бизсиз эле бул долбоорду ишке ашырып алгандай болуп атат да. Кыйкырбай, бакырбай, кылым курулушу дебей туруп эле, унчукпай туруп жасала турган иш ушундай жасалат. Биздикилер Кытайга барып, бир пияла кофе ичип алып, дүйнөгө жар салат. Биз стратегиялык өнөктөш болдук деп. Сени эч ким өнөктөш катарында тааныбайт. Себеп сен алсызсың. Себеп сенин өлкөңдө тартип жок. Сенин өлкөңдө мыйзам иштебейт. Сенин өлкөң коррупцияга белчесинен баткан өлкө. Сенин өлкөң уурлардын өлкөсү. Манипуляцияланган өлкө. Манипуляцияга бир заматта кирип кетчү өлкө. Эгерде биз алар менен келишим түзгөн болсок, кандайдыр бир башка мамлекет эсиңерди жыйбайсыңарбы деп койгон болсо, калчылдап титиреп ошол жерде токтоп калат. Ошондуктан Кытай
андай тобокелчиликке барган жок. Биринчиден, экинчиден баягы жибек куру деген маселе бар. Бир кур, бир алкак деген программасы бар. Ошол Кыргызстан четке чыгып баратат. Эмнеден? Себеп туруксуз өлкө катарында. Сөзүндө турбаган өлкө катарында. Өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай турган, же болбосо аларга кепилдик бере албай турган өлкө катарында. Баштагы президенттер кепилдик берет да, кийинки президент келгенден кийин алар акчаңарды алыптыр, мага да ошончо бергиле деп. Бул тынымсыз соодагерлик, тынымсыз тилемчилик саясатына алар чарчады да. Чарчап, туруктуулук болгон өлкөдө, эгерде бийлик алмашса, министр алмашса дагы, өлкөнүн бир туруктуу саясаты бар экен деп, ишенимдүү жол менен ал жака өтүп баратат. Эң туура айттыңыз, эгерде биз Кытай жок эле, ушул Жалал Абадтан баштап Чүйгө чейин, Бишкекке чейин темир жолду алып келген болгонубузда, алар биздин койгон шарттын баарына макул болмок. А бирок биз аларды ишке ашыра албайбыз да. Берген акчасын уурдап кетип бартпайбызбы? Мына кече эле телеком боюнча 400 миллион доллар жөнүндө сөз кетип бартат, Бул эбегейсиз чоң акча. Бирок жыты жок. Президентиң отурат, факты бергиле деп. Анан ушундай өлкө менен ким иш кылгысы келет? Мен таң калам дагы, ушуларды бир киши катарында башка жакка барса, ушулар менен амандашып атканына таң калам. Бүгүнкү кыргыз бийлиги бөтөн жакка чакырылууга дагы, алар менен барып амандашууга дагы, алар менен барып сүйлөшүүгө дагы укугу деле жок, ага деңгээли деле жетпейт. Бирок толугу менен деградация. Толугу менен ошондойго кетти. Парламентиңди кара, өкмөтүңдү кара, президентиңди кара, эч нерсеге бар. Булардын азыр бүтүн мына жерин оорутуп аткан маселе шайлоо болуп атат. Биримдик, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан. Ушул үчөөнү алып келип алсам, менин ордум аман калар бекен деген ойдон башка ой жок бүгүнкү президентте. Ал Кыргызстанды, мамлекетти, элди, журтту сактап калайын деген маселенин үстүндө иштеп аткан жок да бул. Мен өзүмдү кантип коргоп калам, мен өзүмдү кандай сактап калам. Ошол сиз айтып аткан ири эл аралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекетчил, сабаттуу бир инсан керек. Ошондой инсандарды көтөрө албаган баленин баары элибиздин өзүбүздө. Мүмкүн эл ойгонуп калгандыр азыр. Ойгонот дейбиз го, жакшы үмүт менен жашайбыз, баарыбыз үмүт менен жашайбыз. Ойгонот дейбиз го, баягы ичибизди курттай жеп аткан жердешчилик, анан мен эмне пайда табам, мен канчадан табам, мага канчадан берет деген мите курттар кайрадан эле ушул улуу сезимдерди жеп коебу деген коркунучум бар. Ушул акыркы мына экономикалык кырдаал боюнча да эл аралык валюта фонду эле булардын өздөрүнүн сайтында маалымат бар. Бизге мына ошо пандемияга байланыштуу деп туруп 242 миллион доллар каражат берди, эки жолу бөлүп. 120дан ошону менен. Анан Дүйнөлүк банк берди 56 миллион, Азия өнүктүрүү банкы менен. Жалпысынан мындай алганда бир 450 миллиондой берилди да. Бирок дагы эле жетпейт да. Алар жетмек турсун, Айдан мырза, сөзүңүздү бөлөйүн. Ушул тажылуу вируска каршы күрөш деп бербедиби? Эми ошого каршы күрөшүп аткан дарыгерлердин акчасын бербей кайда кетти ал акча? Биз дейт ооруп калган кишиге 3000 доллардан сарптадык дейт, аны дарылаш үчүн. Эмне менен дарыладым? Мен билем, жүздөгөн кишилерди билем. Күнүнө 2 жолдан 4 жолдан парацетамол берип коюп гана жаткырат, башка бир да ийне да сайбайт, башка дары да бербейт. Бул көз боемоочулуктун да чеги болуш керек да. Бул арамдыктын да чеги болуш керек да. Мына Ошто мен жакында кайрылууда айттым. 80ге жакын төрөгөн кыз келиндерди 1 айга жакын камап жатышты. Же жуунар жери жок. Же баягы балдарны жуунтуруп, билесиз да, ар бир 3 күн 4 күн дегенде марганцовка менен жакшынакай кылып, баланын киндигин жууп, баланын башын жууп, какаштарын жууп туруш керек да. 1 айга жакын кармап отурушту. 38 даражага ысык болуп аткан мезгилде. Мен министрдин орун басарына 3 жолу чыктым кайра. Ал да чече албай койду. Чече албай койду. Эмне үчүн? Себеп булардын милдеттемеси бар. Биз ушунча кишини кармап турсак, ошол каражатты ушунчага сарптадык деген отчет бергенге жакшы. Бирок Айдан мырза, эл ойгонбосо, бүгүнкү бийлигиң элди да, мамлекетти да жок кылат. Эл ойгонушу керек. Ошол келип аткан акчанын баары
менин, сиздин, балдарыңыздын, неберелерибиздин мойнуна очойгон карыз болуп түшүп атат. Мамлекеттен карызы да бул сөзсүз түрдө карызга бекер эч ким бербейт, эч нерсе бербейт. Ошондуктан соңку эле бир 3 айдын ичинде $500 миллиард өстү. Карыз 3 айдын ичинде $500 миллиард. Эгер ушуну көрүп, угуп, билип туруп дагы унчукпай койгон болсо, коом, эл, мамлекет анда мындан дагы жаман жашоого укуктуу да. Биздин дыйкандар ошо кыйынчылык мезгилде дагы жер айдап, эгин эгип, өздөрүнүн түшүмдөрүн жыйнап жатат да. Бирок мына Казакстан маселеси. Жолдон өтүп чегарада биздин азык-түлүктөр өтпөй жатат. Премьер өргүүдө же эргүүдө жатып алып телефон чалгандай болду. Дагы эле маселе чечилбей жатат да бул жерде. Маселе кайсы жагында? Ала Казакстан бизди айыптайт, контрабанда силерде көп дейт. Биздикилер тескерисинче Евразия экономикалык аймагы болгондон кийин бул товар, адам, капитал тоскоолсуз өтүш керек деген. Эми кишини киши катарында көрүш керек да, алака мамиле болуш үчүн. Анын кадыры баркы болуш керек. Анан бир жолу жолугушуп сүйлөшкөндө эле сырын алдырып алат да. Аябай караңгы экендиги көрүнүп калат да. Өкмөттүң болобу, президенттин болобу, кимиң болсоң ошол болсун, караңгылыгы көрүнүп калат да. Сабатсыздыгы байкалып калгандан кийин алар тең ата сүйлөшө албай коет. Сүйлөшкүсү да келбейт. Парламентке барып алып арызданып атпай, мен 2 күндөн бери өкмөт башчысы менен байланыша албай атам. Демек, бирөө айтып атпай, тамашалап, куудулданып айтып атат да. Кыргыз өкмөтүнүн телефонун блокировать этип койсо керек да депчи. Алыштын кажети жок да, сүйлөшүүнүн кажети жок, себеп андан жыйынтык чыкпайт да. Эмнени сүйлөшөбүз? Сиз айтып аткан маселе мындан ары карай өтө оорлойт. Себеп 6 ай саратан жер чукулап, дыйкандар өстүргөн эмгегин кымбатыраак, биз бирдиктүү экономикалык аймакка киргенбиз деп токтоосуз кадам жайдан чыгабы, лейлектен чыгабы, ноокаттан чыгабы, нарындан чыгабы, таластан чыгабы, токтоосуз түрдө Сибирге чейин барыш керек. Эреже ушундай. Аны жасабайт да. Себеп мына жерден эле тосуп койду, өтө албайсың да. Муун туруп койду да. Аны чече албайт. Өткөн жылы да ушундай болгондо мен аргасыздан кайрылдым эле. Эсиңизде болсо керек. 3 чакырымга узарып кеткен биздин жүк ташыган автоунаалардын катары 6 ай саратан эмгек, маңдай терин төккөн дыйкандардын эмгегин сыйлап коюңуз деп мен кошуна мамлекетке кайрылууга мажбур болдум эле. Быйыл да ошондой жагдай түзүлүп келатат. Караңыз. Биз өзүбүз өндүргөн, өзүбүз өстүргөн нерселерди өзүбүздүн ичибизде сата турган болсок, аны менен биздин дыйкандар байып кетпейт. Биздин өндүргөндөрүбүздүн баардык түшүмдөр сыртка кеткенден акча сырттан келип, сиз экономиканы жакшы түшүнөсүз, баланс болуп турчу. Азыр чыккан товар дээрлик жок кесе, кирген өтө көп. Сальда тетири сальда ошондой болчу, аябай күчтүү болчу, 3 эсеге чейин болчу да, тескери сальда. Азыр эми тетири сальда деген эселеп көтөрүлүп кетет да. Мисалы, $72 миллион биз Өзбекстанга чыгарып турбуз. Эмне үчүн? Жашылча жемиштерди алып келиш үчүн. Кыргызстандан сыртка чыгарган каражаттарыбыздын баарын топтоп келсе 16 миллионго жетпейт экен. Бул деген жетесе, дээрлик жетесе тетири ошондой болот. Сода сальдасы. Эми муну түшүнүш үчүн академик болуштун кереги жокпу? Жөнөкөй эле цифраларды салыштырыш керек. Жөнөкөй эле мындай элестетип көргүлө дагы, таразанын 2 ташын коюп койгула дагы. Ушуну дагы түшүнбөй, ушуга да макул болуп, ушуну да колдоп, ушуну дагы областтарга барып бир жерде сүйлөп койсо кол чаап отурган элиме 1000 мерте рахмат. Барекелде. Ушуну көрүп турган, унчукпаган интеллигенцияга да рахмат. Ушундай учурда кээ-бир коомдун кээ-бир өкүлдөрүндө Евразия экономикалык биримдиги бизге керекпи деген да суроону коюп жатышат да. Эгер тең ата катарында биз өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой алган болгонубузда керек эле. Бул аябай чоң базар. Мен дайым айтам, кыргыз айыл чарба өнүмдөрүнү Москванын мыкты деген 4-5 чоң соода түйүндөрү менен келишим түзүп койсоң эле жетиштүү. Аны деле камсыз кыла албайбыз өз негизи. Бирок ошону менен сиз айтып аткан тең ата сүйлөшөр кишинин жоктугунун кесепети ушул болуп атпайбы? Барып туруп эле желкесинен таптап, как мой друг деп койсо эле эси болуп жатып калып атпайбы? Бактылуу болуп, мени менен дос болду деп. Жок.
Жок айланайын. Сен кемчонтой болбо. Сен кызыкчылыгыңды корго дагы, анан сүйлөш. Мисалы, жана сиз өзүңүз айтып кеткен Белоруссия. Эч кимдин сөзүн укпай койду. Мен бул спектакльге катышпайм деди, тажылуу вируска. Экономикасын бир күндө токтоткон жок. Бул биринен бирине жугат экен деген баарын четке какты дагы, жеңиштин 75 жылдыгын чоң аскер парады менен өткөрдү. 9 май болду. Бүгүн канчанчы? 15 июнь. Демек, 1 ай 6 күн өттү. Эч кандай ооруп, кулап жатып калган, кырылып калган эч ким жок. Демек, бүтүндөй жалган. Түркмөндөр дагы аскер парадын өткөрдү. Кырылып калган жок. Эми ушунан дагы акылыбызды иштетпейлиби кыргыздар? Ойлонбойлубу? Мындай бир статистиканы дагы ушул жерде айтып кетким келет да. Мына Өзбекстан жабылды, 5000 адам жугуптур бул жерде. 19 адам каза болду. Тажикстанда жабылган жок, 4700 адамга жукту деп 50 адам каза тапты дейт. Казакстанда 15000 кишидей аныкталып, 77 каза тапты дейт. Булар толугу менен жабылды, булар дагы көбүнчө. Беларуста 54000ге жукту дейт. Буларда аябай көп тестирлөө жүргөн. 308 адам каза болду дейт. Кыргызстанда толугу менен жабылды, 2200 адамга жукту, 27 адам каза тапты дейт. Бирок бир нерсе бар, ушул мезгилдин ичинде бизде 30дан ашык бала өзүнүн өмүрүн кыйып алды деген. Баракелде. Айда мырза, маалыматты бергенде маалыматты кандай алууну түшүнүш керек да. Мен ушунча киши каза болду деп атат. Кече Россиянын керектөө кызматынын жетекчиси Попова деген аял бар. Биринчи жолу мойнуна алды. 2019 жыл менен апрель менен салыштырганда каза болгондордун саны 2,5 миңге аз деди. Демек, чуу салып, баягы чиркейди танка менен атуунун кереги жок экен да. Бул деген эч коркунучу жок илдет экен да. Өткөн жылдарга салыштырганда каза болгондордун саны аз. Төмөн. Италияны карап көрүңүз. Испанияны карап көрүңүз. Эң күчтүү чуулган салган өлкөлөрдү өткөн жыл менен быйылкы жылды мындай салыштырып карасаңыз, өткөн жылкыдан аз. Мына ушул жыйынтык чыгаруу керек дагы, жанагы бир сөз айтсаң эле ал жактан бул жактан чыга калып кыйкырган чала сабаттарга айтам да, мындай эле бир салыштырып көргүлөчү ошол өлкөлөр менен. Мына сиз баса белгилеп айттыңыз, өзүңүз ошол жерде иштеп келдиңиз. Чехия. Керемет, Европанын бир өнүккөн өлкөлөрүнүн бири. Өтө чоң жогорку маданияттагы өлкөлөр. Эч нерсеге тыюу салган жок. Чектөө салган жок, Даректүү жапты бир аз. Даректүү аректерди көрдүм. Даректүү. Эгер киши ооруп атса, ошого гана мамиле кылган. А биздин баягы лөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендер, мына азыр банк маселеси өтө оор маселе. Муну төлөй албайбыз, айланайындар. Кыргыз өзүбүздүн ичибиздеги банктарга өзүбүз төлөй албайбыз. 3 айдын ичинде эч кандай жумуш болгон жок. Алардын пайызы үстөгө өсүп атат. Токтобойт. Бир видео тараган, эсиңиздеби? Жана кичинекей бусиктин ичинде отуруп алып, бир офицер, ал муну, карма муну, ал муну. Сен гестапосуңбу? Гестапо. Кимди ал деп атасың? Кимди алып кел деп атасың? Ал байкуш чыйылып атат, жанагы дарыга кетип атам деп. Мышык кармап алып, көтөрүп кетип бараткан балапандай чыйылып атат. Мен дарыга баратам деп атат. Мен банкка баягы кредитимди төккөнү баратам деп атат. Ал колун кайтарып алып, колун кайрып алып келип машинага тыгып атат. Ошол ким? Ошол адамбы ким? Ошолорду көрүп туруп дагы ошого чыдаган коом жашай бериш керек. Тиге каршы ошо маалыматтык террордук ушундай бир коркуктуу калктын жүрөгүн түшүрдү чындыгында, аябай катуу коркутуп, бардык тарабынан эле коркутуп, чындыгында мунун эми экономикалык акыбети биздин мамлекет үчүн өтө оор болчудай болуп азыр оор. Кезинде айткан кишини укпаган, кезинде айткан сунушка кулак салбаган коом мына ушундай болот. Анан жаллаң өзүнүн тегерегине өзү сыяктуу сабатсыздарды жыйнап алган бийликтин мамлекетке тийгизген кордугу, өз элине тийгизген кордугу мына Кыргызстан керемет үлгү. Парламентиңди кара, бирөө сунуш киргизип койгон жок. Мына ушул үстөк акчаларды, банктан алган үстөктөрдү токтотуп коелу деп бир киши сүйлөгөн жок. Бир киши сунуш киргизген жок. Өкмөттүн мунун эскиден башына келбейт андай нерсе. Мен Жээнбековго айтпадым беле. Мына ол өкмөт башчың ыйлап араң олтурат.
колунан эч нерсе келбейт. Кыйнабачы. Өзүңдү да кыйнаба, буларды да кыйнаба, бошотчу. Жок, таасир кылбайт да. Эми ушундай акыбалда элибиз дагы өкмөттүн парламент ишин көрүп, мына күзгү шайлоодо туура жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Элге инсап берсин.